Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Capital Trade. Мен бүгүн сиздер менен биткоин жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ошондой эле биткоиндин ушул локальный максимум түшкөн жери болобу, түйү болобу, же болбосо түйү болбойбу, ошол жөнүндө дагы сүйлөшүп көргүм келип атат. Менин оюмча биткоин уже почти өзүнүн дносуна жакындап калды. Анткени 74 миңдеги астындагы 25-жылдан бери топтолуп келаткан ликвидность бар болчу. Ошону азыр данный момент биткоин полностью алды. Бүгүнкү күнгө азыркы саатка чейин азыр бизде Бишкек убакыты боюнча эгерде карай турган болсок таңкы саат 4 болуп атат туугандар. 2 сааттан кийин азиатский рынок ачылат. Ошого жакын туугандар американский азыр фьючерси жабылды, CME жабылды. Жабылгандан кийин данный момент ровно 2 миллиард ликвидация болуптур биткоинда. Эми туугандар караңыздар, биткоинда деген бул дневной график. Дневной графикте бизде деген өзүңүздөр көргөндөй эле мына чашка ручка тартылып келаткан. Бул чашка ручка идеальный отработка кылып берди. Идеальный отработка кылып берип, ошондой эле бизде эмнебизди жаап берди да. Парчу жагына жетчү жерине өзүнүн целине конкретно жетип берди, бирок до конца жетпей калды. Так, азыр мен сиздерге тартып көрсөтүп берейин. Примерно ушул жерден бул жерге чейин тартып алабыз. Так, буну алып туруп эгерде ушул диапазондо алып туруп эгерде ушул жака кое турган болсок, биздин конечный целибиз бул 131 болуп атат. Эми туугандар караңыздар, 131ге чейин жетпеши да мүмкүн биткоин. Биткоин азыр ушул туруштан эле где-то бир бул барса дагы азыр ушул жерден отскок берип, мынакей азыр данный момент мага деген прибыль $161 прибыль берип атат. Мен позиция ачкам, экинчи эле плечо менен позиция ачкам туугандар. Азыр ал жөнүндө дагы көрсөтүп берем. Эми менин оюм рынок боюнча. Рынок өзү негизи биткоин ушинтип абал болуп түшкөндөн кийин мындан кийин распределение башталат. Распределение деген бул биткоин определенный бир отскок берет, мисалы ушул жака чейин отскок берет да, андан кийин мынтип боковик башталат туугандар. Боковик башталып эми бир аз кайра өйдөгө отскок бериши мүмкүн, кайра ылдый түшүп ушинтип боковик болуп жүргөн кезде башка калган альткоиндар деген 200% отскок бере баштайт туугандар. Ошону альт сезон деп коет. Өзү негизи альт сезон 4 жылда бир келет. 4 жылда бир келгени бул цикл деп коет. Альт сезон циклы деп коет. Ошол альт сезон циклы азыр конкретно данный момент жакындады. Мен биткоиндан лимиткаларды койгон болчумун. Лимиткаларым менен ала турган болсом, менин лимитный ордерлерим идеально иштеп берди мага. Биринчи лимитим иштеп, мынакей азыр данный момент меники биринчи лимитим $190 прибыль берип атат. Азыр эми бул жака чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондой эле азыр мен сиздер менен альткоиндер жөнүндө дагы сүйлөшүп кетким келип атат. Баса платформа жөнүндө айтып кете турган болсом, бул платформа Hashhedge. Бул деген инвестиционный платформа. Бул жакта менде управленияда $25,000 бар. Мынакей мен өзүмдүн счетума деген азыр так бул жактан көрсөтө турган болсом, мынакей $181 прибыль берип атат. Мен экинчи плечо менен сделка ачкан болчумун. Эми туугандар караңыздар, мынакей панель управления деген бар. Бул ар бир трейдерде болот. Бул менин нереализованный прибылим, бул жабыла элек прибылим, ошондой эле бул уже жапкан прибылим туугандар. Мен управленияда $25,000 алган болчумун, үстүнө плюс $257 бүгүн иштедим туугандар. Эми караңыздар, бул кандай иштейт? Биринчи этапта бизде деген максимальный убыток, бир күндөгү суточный убыток бул $1,250 болот. Эгерде сиздер бир күндүн ичинде $1,250 минуска кетип калган болсоңуздар, анда сиздерден бул челленджди алып коет туугандар. Ошондой эле целевой показатель бул 5 күндүн ичинде биз деген, мынакей биринчи күнүн мен өтүп атам. 5 күндүн ичинде мен деген $2,000 иштешим керек туугандар. $2,000 иштегенден кийин 5-күндөн кийин мен экинчи этапка өтөм. Экинчи этаптан болгону мен $1,500 иштешим керек болот. Экинчи этапка өткөндөн кийин бул дагы 1 күндөн 5 күнгө чейин созулат. Мынакей караңыздар туугандар. Эгерде бул жери мындай, эгерде сиздер биринчи күнү эле плюс балансыңыздарга $2,000 кылып койгон болсоңуздар, анда торговля кылбай деле койсоңуздар болот. Жөн эле бир эле позицияны ачып туруп эле кайра жаап койсоңуздар дагы ошол бир күн болуп эсептеле берет туугандар. Эгерде сиздер уже планды толтуруп койгон болсоңуздар. Бул как раз туугандар
акчасы кичинекей, бирок ошол кичинекей акчадан бир нерсе кылыш үчүн проб компаниялар ошол үчүн чыгарылган. Бул проб компаниялар көптөн бери келатат. Өзү негизи бул проб компаниялар жөнүндө сиздер Google'га жазып эле издеп көрсөңүздөр болот информацияны. Бүт баары официально бул жерде. Сиздер проб счетту биринчи проб счетту сатып аласыздар, андан кийинкилер сиздерге уже өздөрү бериле баштайт туугандар. Эми караңыздар, мен экинчи этапта өтөм. Экинчи этапта мага болгону $1,500 иштешим керек болот. $1,500 иштегенден кийин мен үчүнчү этапка өтөм. Үчүнчү этап бул финансирование. Үчүнчү этапка өткөндөн кийин мен өзүм $25,000 үстүнөн иштеген акчанын 80%-ин мынакей бул жака чогулат. Өзүм иштеген акчамдын 80%-ин мен өзүмө вывод кылсам болот туугандар. Мындайча айтканда 80% меники болот, 20% бул компанияныкы болот. Эми караңыздар туугандар, эгерде сиздерде балансыңыздарда $100 акча болгон болсо, анда сиздер деген өзүңүздөргө аккаунт алсаңыздар болот. Бул кандай десеңиздер, бул караңыздар туугандар, так. Трейдер, мынакей, новый вызов. Мына челлендждер туугандар. Мисалы мен деген $300 капитал деген промокодду колдоно турган болсоңуздар, сиздерге 15% скидка берет. Ошондой эле мынакей $90 мисалы $100 туугандар, сиздер өзүңүздөргө $10,000 счет алсаңыздар болот управленияга. $10,000 счет менен сиздер 2 жума торговля кыласыздар, 2 жума өзүңүздөрдү көрсөтөсүздөр туугандар. Тем более азыр рынок полностью разворот алып атат. Бул өтө жакшы момент, жакшы условия болуп берип атат. Азыр өтө жакшы иштеп алсаңыздар болот туугандар. Бул жерде ойлонбош керек. Бул сиздерге бинарный опцион эмес туугандар. Бул чыныкы инвестиция. Бул жакта алтын бар, күмүш бар. Бул жакта сиздер башка трейдерлар менен алышасыздар. Мындайча айтканда, бул шахмат оюнундай эле болуп калат туугандар сиз үчүн. Ошондой эле мына $79 $5,000 счет алсаңыздар болот деген, мен ушул андан көрө $100 $10,000 счет алып, ушул менен кенен иштесеңиздер болот деп сунуштайт болчумун туугандар. Так, эми биткоинге өтө турган болсок туугандар, мен өзүмдүн уровендеримди, конкретно уровендеримди мен Телеграмда пост кылып чыгарган болчумун. Менин өзүмдүн конкретный уровендерим кайсыл жерден экенин дагы полностью айтып берип, мынакей толук түрдө жазып берип көрсөтүп кеткен болчумун. Бул монеталар, кайсы монеталар десеңиздер, мынакей полностью бүт баары аттары жазылган. Ethereum, Solana. Мен Solana'nын деген 85-91 же болбосо 85-95тен ылдый болгонун күтүп атам туугандар. Негизи анткени бул жакта деген 1 жылдык ликвидность бар. Ушул өзүнүн 1 жылдык ликвидностьтун эч эле могу лойду ала албай атат туугандар. Буюрса ушул лойду чечип ала турган болсо, андан кийин биз уже полноценный разворот алсак болот. Ошондой эле Solana'да туугандар, караңыздар. Мурда сиздер биткоинден кандай чашка ручка көргөн болсоңуздар, ошондой эле Solana'да дагы чашка ручка тартылып турат туугандар. Мынакей караңыздар. Бул биткоин. Азыр эми мен сиздерге Solana'ны көрсөтүп берем. Solana'ны да көрсөздөр. Solana'да точно ушундай болуп эле чашка ручка болуп келатат. Так, Solana. Мынакей бизде Solana туугандар. Solana'да менде мынакей лимитка турат 95те туугандар. 95те лимитный ордер турат. 95ке тилекке каршы жете элек еще. 95ке жеткенде мен лимитный ордерим ачылат. Лонг позициям, конечно. Бул лонг позицияны мен уже 500кө чейин кармаганы аракет кылам. Эми караңыздар туугандар, бул дневной график Solana'нын. Ошондой эле месячный графикине, 1 айлык графикке өтө турган болсок, 1 айлык графикте дагы бизде мынакей чашка ручка тартылып келаткан. Мынакей 1 айлык графикте да бизде чашка ручка тартылып келатат. Идеальный эле чашка ручка болуп атат туугандар. Идеальный эле чашка ручка болуп келатат. Даже мынакей ручкасы бир аз чоңураак болуп калды. Эми бул сүрөтүбүз анчалык деле идеальный болбой калды, бирок в принципе түшүндүңүздөр деп ойлоймун туугандар. Так, караңыздар, эгерде биз бул жерден алып приблизительно биринчи эле өзүнүн лоюн алып келип кое турган болсок, андан кийин буну биз где-то примерно ушул жак тарапка алып келип кое турган болсок, анда биз сразу эле өзүбүзгө биринчи цель бул $500 туугандар. Solana $500 жетет дегенде мен ишенем туугандар. Ушул жылдын аягына чейин жетпесе дагы, кийинки жылдын башында уже Solana'нын баасы $500 болушу мүмкүн. Даже ушул циклда дагы Solana 200x берип коюшу мүмкүн. Ошондой эле Ethereum туугандар.
эфириум экосистемасында өтө чоң акчалар чогулуп атат туугандар. Аны обычный ритейл көрбөй эле, анткени обычный ритейл только максимально бат акча тапкылары келет. Обычный жөнөкөй адамдар кичинекей акча менен кирип бул жакта миллион кылып кеткиси келет. Ошондуктан 90% жоготкон адамдардын катарына кирип калат туугандар. Эми караңыздар, эфириум дагы мындай баага качан түшөт, бир Кудай билет туугандар. 2200 деген бул даже 2000ден ылдый түшөт. Эми 2000ден ылдый түшүшү мүмкүн. Анткени мынакей бизде бул жерде деген 25-жылдан бери 25-жылдын отскогу, андан кийин азыр эми 26-жыл болуп кетет. 26-жыл только падение менен эле келатабыз да. Эми туугандар, биткоин эгерде ушул 1980ден баштап 1900гө чейин түшө турган болсо, мен уже болгон акчама эфириум менен Solana сатып алганы даяр болом туугандар. Ошондой эле мен уже эле откуптарды баштадым, бирок азыр менде эфириумда пока позиция жок. Менде биткоин менен эле Solana'да позициялар бар, айка өзүңүздөр көргөндөй эле. Ошол туугандар, платформанын аты Hash. Эгерде ушинтип өзүңүздөргө инвестиция алып иштейм десеңиздер, анда бизге Telegramга жазсаңыздар, биз Telegramдан дагы жардам бере алабыз туугандар, кантип алыш керек экен. Бирок ар бир видеонун астында мен именно ушул биз иштеген платформа ссылкасын таштап кетем. Бул жака каалаганыңыздар кирип өзүңүздөргө счет алып иштесеңиздер болот туугандар. Бул нерсени эгерде ишенбей, выплаталар болбойт десеңиздер, интернетке жазып, бул маркетплейстер, башка эле Binance, Bybit, ошолорго окшош эле частный биржа, бул ошол эле частный биржалар болгондо, бул деген инвестиционный биржа туугандар. Өзүңүздөрдү сынап, өзүңүздөрдүн управленияңыздарга акча алгыңыздар келсе туугандар, анда бизге Telegramга жазыңыздар. Эгерде өзүңүздөр бирдекени түшүнбөй атсаңыздар, биз сөзсүз түрдө силерге жардам бергенге аракет кылабыз. Ошондой эле биз буюрса май айынан баштап туугандар именно ушул фьючерс боюнча инвестиция, спот боюнча офлайн обученияны ачабыз. Офис ачылып атат азыр, данный момент ремонт болуп атат туугандар. Буюрса май айына жакын ошонун бардыгы бүтүп калат туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.